Биринчиден, көчөгөнү комитетте болгон өзүмдүн сунуштарымды бердим. Ошо менен токтотуп коеюн дегем. Бирок тилекке каршы ал Эдил мырза жыйындан чыгып алып дагы комментарий берди. Бергенде дагы жалпы парламенттин аброюна шек келтирүүчү көптөгөн сөздөрдү айтыптыр. Шашпай кенен кесир бир 20 мүнөткө жакын сүйлөп бериптир. Ага кишинин деңгээлине түшпөй эле коеюн дегем. Бирок тилекке каршы ошол сөзүнүн арасында Жамгырчиев деп жекеге өтүп кеткен үчүн мен сиздин сурооңузга жооп берем да. Биринчиден, бул өтө баш мыйзамды одоно бузгандыгы, аны бүгүн өзүңүздөр көрдүңүздөр. Төрагабыз баш болуп, ошону менен бирге кесиптештерим, депутаттарым баардыгы өзүнүн ой пикирин айтты. Ой пикиринде бул Эдил Байсаловдун коомчулукту туура эмес, коомчулукта ой пикир жараткандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылыш керек. Ошону менен бирге кызмат ордунан алыныш керек деген талап коюлду. Ал боюнча мен ойлойм, төрагабыз сөзсүз түрдө өзүнүн чараларын көрөт. Муну жөнгө калтырышпайт болуш керек деген ой пикирдемин. Анан менин кабинетим ал киши билет, 305 кабинет. Жеке мындай кызматкер катары болобу, этика деген бар да. Кызматтык этика болбосо дагы адамдык мамиле болуш керек. Келип жекеме жеке болгон арзымын мага айтып койсо, мен охрана менен жүрбөйм, жан жөкөрлөрүм менен эшигим ар дайым ачык. Каалаган убакта келип туруп, мындай эле айтып койсо болмок да, коомчулукта мындай дуу жаратпайчы. Көчө көтөрүлгөн маселе бул болгон ошол токтомдун аткарылбагандыгын мен көтөрдүм. Бул мыйзам бизде Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык жогорку кеңеш бул парламент. Парламент болгондон кийин биз дин окуубуз, мыйзам чыгарабыз, чыгарган мыйзамыбызды сөзсүз түрдө көзөмөлдөйбүз. Көчө көтөргөн мен токтом бул өзүм жеке токтом эмес, бул деген ошол чоң фракциянын токтому. Ошол фракциянын токтому аткарылбагандын кесепетинен бул көтөрүлүп, кайра кошумча сунушту гана бергенбиз. Бул жерде жекеге өткөн да эмеспиз. Болгон бул иш жүзүндө гана чечиле турган маселе болчу да.